Кайрылды шебер качайымдар. Бүгүн биз сиздерге такыя тыгып көрсөтөтүн болам. Бул үчүн бизге кагазды алып, кагазга осундай кылып кыйып аламыз. Және де матасына астарына мен ак белөрдү таңдадым. Может, кыбы таңдасаңыздар да болот өздөрүңүз. Бетине эсе андай белөр таңдадым. Астак бети канык, бирөөдө жасыл цветте, жасыл түстөн таңдадым. Енді кагазга ени 11 сантиметр кылып, узундугу 14 сантиметр кылып кыркып аламыз. Міне кыркып болгондон кийин осуну экиге бүктеймиз энен. Осулай бүктеп, мына жерин 2 сантиметр кылып сызып алып, осы пишинде сызып аламыз. Кырккан кезде мындай такыянын bir бөлүгү чыкты. Осундай кылып, осудан 4 бөлүк кылып биз мына түстен, мына ак түстен экөөнүн де сызып кыркып чыгатын боламыз. Міне биз сызып алдык. Мына ак матага да сызып алдык 4 штугун, міне 4 штук мына көккө да сызып алдык. Көк белөрүбүз болот бул асты. Және осунун астына, мына такыянын астыңкы бөлүгүн мына ени 60 сантиметр кылдым мен, ал узундугун эсе 7 сантиметр кылып, міне 7 сантиметр кылып сызып кыркып чыгатын боламыз осуну. Міне шебер канчайымдар 4кө бөлгөндөн кийин осуларды енді бириктирип тыгып чыгабыз. Мынаган койсо, мына косуп тиккен кезде бизде осулай чыгады, міне. Дөңгөлөк формада болуп чыгады. Міне эки түстен чыкты, көк актан. Енді осуну терс каратып бири-бирине айналдырып тигип чыгабыз. Мында калтырсак жетеді оң каратканга. Міне канчайымдар айналдырып терс жагынан тигип алдык. Шамамен 4 сантиметрди, 4-5 сантиметрди гана калтырдым. Енді осуну оң бетинен аударабыз. Міне эки бетин тигип алдык. Мына козголуп кетпөө үчүн агын ак жиппен айналдырып тиктим. Кара несин көктү кара жиппен тиктим билдирмөө үчүн. Осудан кийин астына істейтин немизде биз мен мындай ою түшүрдүм. Казакы ою түшүрүп, осуну мындай ою тигетин тамбурный машинкамен азыр ою істейтин боламыз. Бунун матасын мындай пластилин кагазга мындай сүрөт оюуду салып алып, кирелеп үтүкпен басатын боламыз. Биз оюуду мына бетине көрсөтүү үчүн мына түшкөн оюумузду машинамен газ басып тигетин боламыз. Міне мына бетине бит тигип алгандан кийин оң бетине аударган кезде бизде осуну тигип чыгат. Осунун бетине биз азыр ою түшүрөбүз. Биринчи осулай сызып аламыз. Үстүнө мына тамбурный машинамен туура осы оюдун үстүнөн оюланып тигип чыгатын боламыз. Міне биздин оюубуз дайым болуп түштү. Енді осуну мындай кызыл түстө жиппен үстүнөн тогуп чыгатын боламыз.
дайын болды. 4-еу шықты. Міне 1, 2, 3, 4-еу. 4 шықты. Енді осыны теріс қаратып, ақ матамен айналдырып, екі қабат қылып тігіп шығатын боламыз. Міне бізде бас жағы, міне мына аяқ жағы тігіліп болды. Ортасын зигзаг арқылы қостым мен. Енді осыны біз бас жағын мына айналдырып, мына зигзагпен недегі тігін машинадағы мына зигзагты пайдаланатын боламыз. Бір айналдырып тіксек, осымен біздің тақиямыз дайын болады. Міне шебер қаншайымдар, осындай сәнді әдемі тақия тоқсаңыздар, оюын тоқып тіксеңіздер, қазақи нақышта әдемі тақия болып шығады.